Шаабай Азизов залкар манасчылардын бири. Анын оозунан Манас, Семетей, Сейтек жана Эр Сарык эпостары жазылып алынган. Мына ушундай тарыхта изы калган инсанды айылдаштары унутта калтырбай, Жумаш Асаналиев атындагы орто мектептен атайын Шаабай Азизов атындагы окуу классын ачышты. Мектепке сөз түрдө ушундай класстар керек. Себеп дегенде ошол аталардын өзүнүн көзү өтүп кетсе дагы, алардын сөзү калган. Атабыздын Манас айткандарын мен далай уккамын. Анан ошол кезде далай батасын берген. Шаабай ата менен Каным Гүлеже жолдошу ушул мектепте да иштеген. Бизде китепканачы болуп иштеген ал эже дагы. Анан ушунчалык мыкты, жакшы, ынтымактуу үй бүлө болчу. Анан залкар адамдар. Алардан сөз түрдө бизге ушундай бир балдар үчүн керектүү ушул бир табирик керек болчу. Окуу жылына окуучулар үчүн бул чоң белек болду. Анткени Манас классынан эми окуучулар Шаабай Азизов жана башка көптөгөн манасчылардын басып өткөн жолун, алардын чыгармаларын дагы жакындан таанымакчы. Бул жөн гана манасчы эмес, династиялуу манасчы болуп атат. Толук берилген манасчы болуп атат да, кээ бирөөнө Семетей берилет экен, кээ бирөөнө Сейтей берилет экен, кыска үзүндө берилет экен да. А бул киши болсо 6 жашынан баштап ошо Манас атабыздын урпагын баарын айта билген, чындыгында залкар адам эле. Убагында Сагынбай Орозбаковго, Чойке Өмөр уулуна жана Шаабай Азизов үчөөнө эле залкар деген ат ыйгарылган экен. Азыр эми кичине жакшыртап койсок да залкар болуп калып атпайбызбы? Шаабай Азизов бугунун Арык мырза урусунан, Байым уругунан, андан Кубат тукумунан болгон. Ал 1927-жылы Ак Суу районундагы Үч Кайнар айылында туулган. Шаабайдын ата-бабалары укумдан тукумга Манас жомогун улап келишкен. Эми түрткө берген себеби жердин баарында эле өздөрүнүн ата уулдарын элге сактап калган тарыхтарын чыгарып коелу. Атайын ушул мектептин директорунун сунушу менен биздин балдардын колдоосу менен ушуну ачтык. Анан ошонун баары эсте калсын, балдарга кийинки тарбия болсун, эстеп жүрсүн деген маанилер ачылып калды. Келечекке керек да. Кыргыз элине, жеке эле биз эмес, бүт кыргыз элине керек болсо түрк элине керек. Түрк деп жүрбөйбүз азыр. 170 миллион киши бар экенбиз. Атабыздын сүрөтү Анкарада, Стамбулда бар музейинде турат ушул убакта. Эми жаңы ачылган окуу классынан жаш манасчы, акын, дастанчылар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Педагогикалык процесс, сабактын интерактивдүү формалары, эгемендүүлүк окуялардын тарыхый негиздери, үчилтик, улуттук идеология, батырдык, эпос, гумандуулук сыяктуу сабактар өткөрүлмөкчү. Талгат Токтомушев, Нурден Урманбетов, Ильич Касейнов, Атайын Скул жаңылыктар кызматы үчүн.